Айыл чарба өнүмдөрүн сатуунун жаңы мейкиндиктерине чыгуу боюнча демилге башталды. Климаттын өзгөрүшүнө туруктуу органикалык айыл чарба токой өнүмдөрүн өздөштүрүү жана маркетинг долбоору түзүлдү. Өлкөдөгү агрардык уюмдарды, дыйкан фермерлерди, айыл чарба адистерин бириктирген атайын семинар өткөрүлдү. Бул иш-чараны айыл чарба жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча глобалдык программа каржылаган. Айыл чарбасын өнүктүрүүнүн эл аралык фондунун көзөмөлүндө болуп, Кыргызстан токой жана жер пайдалануучулар ассоциациясы тарабынан ишке ашып жатат. Бул долбоор агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча президенттин жарлыгына ылайык уюштурулду. Негизги максаты чакан фермерлер, токой пайдалануучулардын киреше булактарын кеңейтүү. Фермерлер өндүрүп аткан продукциялардын сапаттарын жогорулатуу, ошондой эле баягы бүт кайра иштетүү. Себеби акыркы мезгилде бизде ресурс бай, бирок ушул ресурстарды кайра иштетүү боюнча жаңы рынокко чыгуу боюнча мындай көп көйгөйлөр бар. Өндүрүлгөн сапаттуу өнүмдү тышкы рынокко чыгаруу кыйын болуп жатат. Андыктан өнүккөн бизнес агро ишканалар менен фермерлердин өнүмдөрүн байланыштырып, сыртка чыгарууну көздөө долбоордун милдеттеринен. Эмне кылат ушуну айтсаңыз? Негизи бизде баягы жаңгакты көптөрү грецкий жаңгак деп таанышат. Бирок бул чындыгында эле бизде Жалал Абад облусунда өзүңөр билгендей жапай өсөт. Анан дүйнө жүзүнө мындай таандык кылыш үчүн ушу жаңгакты же мистени же башка бир биздин жапай продукцияларды таанымал кылыш үчүн бул долбоордун иш-чарасында биз мындай маркетингдин өзүнүн бир куралдарын колдонуп, ошо кандай ыкмалар менен колдонуш керек, кандай кылып аны мисалы кандай кылып упаковка кылыш керек, кандай кылып маркетинг кылыш керек, кантип сатыш керек, ошону бул долбоордун алкагында биз эксперттер дагы үйрөтөт, биз дагы мындай өзүбүздүн айыл ЗКнын иш тажрыйбасына байланыштуу биз өзүбүздүн тажрыйбабызды колдонуп, биз мындай көмөк көргөзөбүз деген ойдобуз. Семинарга келген жеке ишкер, фермер, дыйкандар бул долбоордун пайдалуу экендигин белгилешет. Клубника, малинаны аякта бул жакта аябай көбөйтүп атышпайбы? Бизде чет болуп калып, ал жактан ызбыт жакшы болбой калат экен. Анан ошо бул жакта өнүктүрсө аябай жакшы болот экен. Ага кеңеш керек экен. Жаңы уюштурганда анын көчөтүн көбөйтүп, баарын сатып алыш өтө кыйын экен. Анан ушул долбоор кеңеш берип, жакшы жардамдарды берип, сортту тандашка жол көрсөтөт деген үмүт менен келип отурабыз. Долбоордун алкагында алыс каймактарда жашаган жакыр үй бүлөлөргө жардам берүү каралган. Токойлордо, айылдарда жашоо шарты өтө оор, киреше булактары аз болгондуктан адистер бул демилгелердин да ишке ашарын белгилешет. Бул проекттин алкагында изилдөө жүргүзүп, негизинен дагы бир чын эле проекттин өзгөчөлүгү келин кыздардын, аялдардын ишкердүүлүгү, ошондой эле жаштардын ишкердүүлүгү мына айыл жергесинде бир аз төмөнүрөөк, жакшы мындай деңгээлде көңүл бурууга жетише элекпиз. Ошондуктан бу жерде 75 келин, кыздар жана жаштар мындай фермерлер тартылат, то есть аларга жардам берилет. Бир демонстративдик участок катары белгиленип, мындан кийинки мындай ошол жердеги жакындагы регионго жайылтуу, алардын жакшы жыйынтыктарын жайылтуу болуп мындай ошонун үстүнөн иш алып барылат. Мындан тышкары фермерлерге түштүктө жана түндүктө мини логистикалык 2 борбор уюштурулат. Долбоордун алкагында бизнести өнүктүрүү борбору ачылат. Жакшы жардам колдоо болот. Клара Кудайбергенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.